Өзгөн районунун Кызыл Сеңир айылындагы 275 орундуу мектептин курулушу кызуу жүрүп жатат. Азыркы мезгилде 50% жумуштары бүткөрүлүп, чатыры жабылууда. Имараттын курулушу 2024-жылы башталып, жыл аягына чейин бүткөрүү мерчемделген. Ал үчүн мамлекеттик казнадан 100 миллион сомдон ашуун каражат каралган. Негизги бөлүктөрү бүтүп, имараттын ичин шоо жумуштары жүрүп жатат. 2 кабаттан турган мектептеги иштер графика ылайык уланууда. Курулуштун сапаты тиешелүү адистердин көзөмөлүндө. 2023 декабрда договор түзүлгөн. Курулушу ошо апрелден баштап 24-жылы башталды. Заманбап бардык талаптарга жооп берген мектеп болот, Кудай кааласа. Кыскасы договордогу бага бул жерде бардык нерсе бүткөрүлөт. Долбоордо көрсөтүлгөндөй брусчатка, бардык асфальт иштери бардык бүтөт. Болот Жолдошов атындагы мектеп 4 корпустан туруп 70-жылдары салынган. Анын үчөөсү эскилиги жетип, авариялык абалга кептелген. Ошол себептүү жаңы билим уясына муктаждык чоң болчу. Ал эми курулуп жаткан жай заман талабына ылайык, эмгек, лабораториялык канаалары да бар. Мугалимдер шарт бар жерде билим сапаты да жакшы болоорун айтышат. Мектеп буга чейинки 1-2 корпусубуз типтүү эмес. Илгерки малчылардын үйү деп курулган бир дүнемелерди окуп келгенбиз. Алар эми 1-2 корпусу бузулуп кетти. Ош мектеп ордуна түшүп атат. Ошонун ордуна түшкөн мына жаңы типтеги окуучулардын саны дагы класс комплекти ошол жерге жайгашат. Предметтер боюнча кабинеттер болот. Ошол кабинеттер ошо замандын талабына ылайык каражаттар менен жабдылат. Бул дагы окуучулардын билим сапатына, билим өнүгүшүнө чоң өбөлгө болот да. Биздин мектепте учурда 926 окуучу билим алат. 3 сменде билим алып келген. Биздин мектеп айыл чоң болгондуктан баланын саны көп. Андан сырткары Сеңир жана 9-айылдарынан бизден 61 бала ташылып келип окутулат. Ошондуктан биздин окуу корпустарыбыз эски болуп, авариялык абалда окуп келгенбиз. Спорт залыбызда 2016-жылы бүткөн. Ошондуктан бул жаңы түшүп аткан 275 орундуу жаңы мектепке бул спорт зал менен анан калган эмелер кирбей калганда. Ош облусунун аймагында учурда 99 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө. Анын катарында Өзгөн районунда 2025-жылы 4 мектеп, 2 балабакча жана спорт залды бүткөрүү пландалган. Нурасан Бакытбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.